Кийинки суроо үчүн Алишер Ташбаевич. Рахмат, аман Каматырбек, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Эмберде аман Каматырбек мындай болуп атат да. Атадан жетөөлүк жалгыз калдым деп барды коомчулукта карап таң калып атса керек, биякта өзү эле калыптыр, калгандары Түркөбүздө төргө чыгып алыптыр депчи. Айтып койсоңуз өчөт. Азыр бизде параллельно чоң залда жана делимитация, демаркация маселелерин карап атат. Ошон үчүн биздин депутаттар ушул комиссияда болуп ошол жакта отурат. Анан кийин бир эле Эрбаев калды. Анан кийин Балбак Зарлыкович менен болуп отурабыз депчи. Бирок булдан да эместеги суроо Динара Гасиевна, могу сиздин берген каттарыңыздычы, могу келип түштү, баардыгын окуп чыктым. Берде канча 8 барактан экен, ага караштуу жанагы мыйзамдарды эстерден берки жазыпсыз, ошонун баардыгын көтөрүп карап чыктым. Туура жазыпсыз, берде көйгөй аябай эле чоң экен, баардыгын жакшы жазыпсыз, бирок сиз жанагы сиздин кылып аткан жумушуңуз коомчулукка жетпейт да. Берден эми мындай айтканда, могу жерден биз депутаттар сиз келип баяндамаңызды бересиз, угабыз, маалыматты моундайда берип атасыз, өзүңүз аныңызды да алып атабыз. Бирок коомчулукта сиздин кылып аткан жумушуңуз боюнча ой тескери да. Анан кийин анча-мынча сиздин астыңыздагылар да жеткизбейби. Эмне үчүн дегенде баардыгы коомчулукта айтып атат да, мына дейт, Динара Асиевна жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрине баардыгын жыйнап алды. Азыркы күндө ушул министрлик өзү жана орустарча айтмакчы аморфном состоянии находится депчи. Эмне үчүн дегенде могу жаратылыш ресурстары, экология, техникалык көзөмөл, суу саясаты, тоо кен саясатын баардыгын жыйнап алып эч нерсесине жетишпей атат. Эмне үчүн дегенде бул Динара Асиевна эмне кылат? Жана Майсейге окшоп кыргыздарды да 40 жыл жетелеп жүрө береби? Экономикалык абал, саясий абал буга жол бербейт экен. Эмне үчүн дегенде өзүңүзгө маалым болгондой бюджеттин 6-дан 8% ошол тоо кен тармагы сиз башкарган башкармалык толуктап келет да. Ага чейинкисинин өзүңүзгө маалым болгондой бизде салык, анан кийин бажы төлөмдөрү, анан кийин тоо кенден түшкөн жанагы менен бизде ошол сиздер бекиттирилип берген жогорку кеңештен жанагы консолидированный бюджет ошо менен турат да, 400 миллиард. Эмне үчүн дегенде азыркы күндө көп тармактарда сиз башкарган жумуш жылбай атат да. Ошонун себептерин азыр сизде мүмкүнчүлүк бар. Динара Асиевна, могу жерде кыска болсо дагы айтып берсеңиз, эмне болуп атат депчи. Эмне үчүн дегенде сиз толук маалымат бербедиңиз, токтолбодуңуз, өзүңүздүн жумушуңузду көрсөтүп берсеңиз. Эмнеге дегенде бул жерде коомчулук карап турат. Коомчулук угуп атат. Сиз өзүңүз мындай саясий аренага да чыкпайт экенсиз, телевизорго чыгып дагы жанагындайларга катышканга убактыңыз да жок экен да. Бирок ушул жерден сиз токтолуп келсеңиз, тоо кен тармагы боюнча эмне болуп атат, жаратылыш ресурстары боюнча эмне болуп атат, суу саясаты боюнча эмне үчүн дегенде берден биз могу айыл чарба министрлигине келип жолдош берде жана Сокеев Алмаз Темурбекович бар. Ага айтсак эле айтат, бул саясатты мен жүргүзбөйм, бул саясатты Динара Асиевна жүргүзөт деп келишет да, сизге шылтайып. Эми азыр мына бул киши да отурат, баары берди. Ошого тактап алсак, тоо кен тармагында эмне болуп атат, жаратылыш ресурстарында эмне болуп атат, экологияда эмне болуп атат, техникалык көзөмөл боюнча айтып бердиңиз кандай экенин кырдаал боюнча. Анан кийин өзгөчө жаратылышты коргоо аймактары жана биотүрдүк жана аймактар боюнча эмнелер жумуштар болуп атат. Кумтөрдү айтпай эле койсоңуз болот, эми Кумтөр бүт эл журт калай калк жаттап бүттү окшойт. Анычы сиздин кылган жумушуңуздучу. Рахмат.